Бүгүн жакшы күн эми буке. 9 май. Сон болуп турган кез экен ата бейитте. Жеңиштин аты сонунда. Аты сонун, өзү сонун. Бирок ушул жеңишти кандай кыйынчылыктар менен, чоң трагедия менен анан салтанаттуу майрамдалган эле. Бара-бара убакыт өткөн сайын анын деле баркы кеткенсип, муундан муунга. Кечээки тарыхый окуялар, кечээки тарыхый күндөрдү балдарга кандай жеткирип атабыз. Ушу ата бейитке келген сайын ошону ойлойм да. Анан эми өзүң тирүүлөй өзүңө эстелик коюп койгон кишисиң. Сен болсо күндө келип бул жерге күндө иштеп аткан мезгилиң келген сайын эмнени ойлоносуң иштен кирип келатканда? Иштен келип биринчиден күндө келсем деле кайра эле келгим келет да. Өзүнчө бир өзүнүн бир касиети ушул жерге тартып турат да. Тартып турат ушу. Алыстан ушу ата бейитти көргөндө эле өзүнчө башка сезим болуп, ушу ыйыкты кошобу деп ойлойм да. Анан келатып бир сыйра баарын карап, эми баягы тагдырдын буйругу болуп мынакей 1,5 жыл болду бул жерге жетекчи болуп келгенде, жетекчинин эми баягы руханий өзүңдүн баягы милдет сезимден башка бул жерде жетекчи болгондон кийин жана чарбалык жумуштарга да көңүл бурат экенсиң. Ошон үчүн келатып баягы баарын карай келесиң, бактардын акыбалдарын, жолдордун акыбалдарын. Ошол жак эмне дегенде ыйык жер ушу ыйыкта көрүнүш керек да. Келген кишилер ошону кандай кабыл алат, ушул эки жердеги акыбалды. Ошол эле алар эми күндө келип жүрүп ошол экилерди кээ бир жерде байкабай калгандары болот. Анан бирок ушу кемчиликтерди көрүп, ошол эле куурап аткан бактарды, ошол эки сугара турган жерлерди, ошол эле мынакей бул эстеликтердин акыбалдарын көрүп, бир кыдырып келгенден кийин өзүнчө бир толкунданып келип анан бир эс алгансып, анан мен өзүмчө дагы бир бул жерге келген кишилерди көрүп, алардын маанайын көрүп дагы өзүнчө бир сезимдер пайда болот да. Жаштар келип бул жерге таасирленип кетеби же эмне жөн эле келип эле кетип калышабы? Жаштар да келет, чет мамлекеттик жарандар келет, өзүбүздүн жарандар келет. Мен мындай байкасам, бул жылы Кыргызстандын өкмөтүнүн буйругу менен жанагы мамлекеттик органдарга буйрук болуптур. Ата бейитке сөзсүз түрдө баргыла деп. Жакшы. Анысы жакшы, бирок ошо кээ бир жетекчилер чалып, бизге ушундай буйрук болду эле, барсак болобу дейт. Келгиле деп анан алардын көбүн өзүм тосуп, биринчи жетекчилер менен келип анан айтам, тамашалабыз болуп. Өкмөттүн буйругу болбосо келбейт белеңер, бул жерге келе турган жай эле десем, сурасам, улгайып койгон эле ошол эки министрликте иштеген кээ бир жоопкерчиликтүү кызматкерлер уялбай биринчи жолу келип атабыз дейт. Ооба, маселе. Анан мен ичимен ойлоп коем, аттиңай, ушул шаар бул жерде 20 километр, ушу өкмөттүн буйругу болуп келбей эле мурун деле өзүнүн ниеттенип келе турган жай эмес беле депчи. Бирок ошо менен келгениңерге деле рахмат деп бир сыйра баарын көрүп, бир өзүнчө бир көзүнө кээ бирөөнүкүнө жаш чыгып, кээ бирөө ойлонуп калганда таасир болгон экен деп ойлоп каласың да. Анан жаштар деп атпаймынбы, жаштар келгенди мен ушу тилейт элем, каалайт элем. Мен ушу мугалимдерине да айтам, бул эки жерге жаштар келип ушул жерге бир таазим кылып, өзүнүн тарыхын билген жер ушул эки. Ушул жерден тарбия тартип дегенди ушул жерден көрсө, патриоттук сезим ушундай жерлерден пайда болуш керек. Мына азыр анда сен жаш элең эми, мына 91-жылы өзүң. Ушул адамдардын мындай жерге келип таазим этип, зыярат кылып, Куран окуп дегендей, ушул 30 жылдын ичинде ушул кез өзүңүз деле тиги башка жерлерде тарыхый жерлерди көргөнсүз да. Ушул элдердин мындай
айрыкча жаштарды ушу таасирленте алат бекенбиз? Дагы эмне жетишпейт бул жергечи? Эмне кылыш керек? Чын-чынында бул азыр жалаң мамлекетибизге аттуу баштуулар башка элдин лидерлери келгенде ушул жерге алып келишет, гүл койдурган. Бирок ошого жараша бул абдан заманбап мазар болуш керек да, чынын айтканда. Ушуга кантип жетишсе эми? Жетише алабызбы ошого? Аракет кылышыбыз керек да. Сиз деле билесиз, ушурекини айтып атпайсыңар, 91-жылы ачканда ушул жерде мынакей талаа эле. Ооба да. 91-жылы августта, 30 августта кайра кою аземи болду ушул жерде. Анан негизи Атабейтин тагдыры аябай оор экен десеңиз. Баягы 38-жылы ноябрда атылгандан кийин 53 жылдан кийин ушуреки 91-жылы ошонун сөөктөрү казылып табылып атат. 91-жылы августта кайра кою аземи болуп атат. Анан 11 жылдан кийин, мына ушул жерге 11 жылдан кийин ушул чакан орустар айткандай кичинекей комплекс курулуп атат 11 жылдын ичинде. Менимче сиз менен да бир 2-3 жолу келип, атайын ушул жерге келгенде малоттоп жүргөнүн көрүп аябай капа болуп интервью бергеним эсимде. Ушу биздин кээ бир депутат болом, жогорку кеңешке деп, даже президенттикке талапкерлер, журналисттерди ээрчитип алып ушул жерге кайгылуу кийимиш болуп куранып, дагы 5 жылга шайланып алып 5 жыл унутуп кетет деп ушу интервью бергеним эсимде. Карабайсыңар, ушул 91-жылы ушуну эптеп кургандан бери, бирок ошондон бери жыл сайын мынакей каалайбызбы, каалабайбызбы бул жерге мына Чыңгыз Төrekулович Айтматовдун сөзү келди. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Мынакей 16-жылкы Үркүн 100 жылдыкка курулуп атат мемориал. Каалайбызбы, каалабайбызбы? 2010-жылкы Апрель баатырлардын сөөктөрү жатып атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? 22-жылы баягы Баткенде каза болгон чек-арачылардын сөөктөрү жатабызбы? Каалайбызбы, каалабайбызбы? Жетекчилер каалайбы, каалабайбы? Баары бир жер заманбап эмеспи, мазар болуп атат. Аракеттер болуп атат. Эми кичинекейден болсо дагы мен дагы айтып кетет элем, бул ушул жердин Атабейттин тагдыры, табигаты ошондой оорго дейм. Тоорго кабыл алынып атат, кичинеден курулуп атат. Мен деле мисалы мына 34 жыл болуптур ушул жерде ачканда. 34 жылдын ичинде илтиген шаарлар курулуп атпайбы? Шаарлар курулуп атат. Бул жерге көңүл көбүрөөк бурулса деле болот эле, капиталдуу ремонт кылсак болот эле, добуреки заманбап жакшы музей курсак болот эле деген тилектер бар. Мен ойлойм, эми мунун жанагы мен айткан табигаты аябай оор болгон үчүн кыймылдар бар, бирок аябай жанагы шашпай болуп атат. Эме да, баары бир биринчи кесибиңиз аябай мөөр басылганда, мындай бывших чекистов не бывает дейт го орусча. Бул баары бир менимче жетекчилерден да көз каранды. Эми ошолор келип атат, сиз ал жетекчилерди жакшы тааныйсыз, жакындан билесиз дегендей. Менимче убакыт азыр ушул кылымындай болуп атпайбы? Абдан убакыт, баягыдай 24 саат жок да, бир суткада тездеш керек. Анткени жараткан өзүнүн жер деген үйүндө аябай чоң ишембилик жасап атат. Эгерде биз ошол жалпы адамзат ошол жараткандын өзүнүн берген жакшылыктары менен кошо журулушуп кетпесе, ал жалгыз кыргыз эмес, бүтүндөй адамзат. Анда ошол кереги жок нерселердин баардыгы сыртка калат да. Ыйык жерде турабыз. Мен терең ишенем ушул эки жерди мынакей Кыргызстандын сыймыктына тургандай чет мамлекетте канча баягы урматтап келген коноктордун баары келип зыярат кылып кетип атат. Ушу Атабейт дагы ушул аябай жакшы Кыргызстандын элин уялтпаган бир жай болот деп мен ишенем. Мен да ойлойм, ушул мен мынакей 91-жылы ушул эки жерди таап казып койгондон бери 34 жыл өтүп, кайра эле менин келгеним деле, менин миссиям деле ошо менен байланыштуу болот эле. Ооба, туура айтасыз.
жеңиштин өзүнүн түпкү философиясы күчтүү да, ушул жерде жаткандардын баардыгы кыргыз үчүн жеңиш алып келгендер. Туура, эң туура. Анан ушул жеңиштин бул жерде жөн эле жүрбөй, келечекке да жеңиш алып келсин, Эң туура. Баатыр. Чоң рахмат.